көп жылдык тажрыйба, окулган китептер, окулган алынган билимдердин негизинде келген эң кыска корутунду ушундай нерсе. Арынын кыштоосунда биринчи негизги нерсе биз оорусу менен күрөшөбүз, хоп. Андан кийин экинчиси тойтуну запастайбыз. Анан кийин арыны ороп атканда, жаап атканда эң бир кандай деп айтса болот, негизги бир тонкий жерлеринен бирөөсү арыда гнездодо, ушул арынын үй бүлөсүндө ары кычкылтек менен дем алат. Кычкылтек менен дем алганда ал көмүр кычкыл газын чыгарат. Ушул мезгилде арыны көпчүлүк арыкечтерибиз дымда ороп коюшат. Ороп койгон мезгилде багы көмүр кычкыл газы көбөйүп кетет ал жерде. Аны ары канаты менен желпий баштайт. Желпигенде эмне? Арда энергия кетти. Хорошо, энергия кетсе, кетсин, өзүнүн тойту бар, тамакты жеди. Тамакты жеген сайын арынын ичегеси толо баштайт, жоон ичеге. Ошондон арынын өмүрү кыскара баштайт. Ушунун эсебинен кыштоо оор болуп калат. Мен силерге айткым келген нерсе, эгерде яшыктын жыгач яшыктарды акыркы рамканын арасын ачып койсо, же болбосо мындай пупу яшыктар болсо, астын сетка менен ачып койсо, кислород кычкылтек өзү менен кирип турат. Ары багы көмүр кычкыл газын айдаганга энергия коротпойт. Ошонун эсебинен ары кыштан жакшы чыгат. Эми негизги кыштоонун маңызы, эң назик жери ушул көмүр кычкылтекти камсыздаш керек. Ушунун агымын камсыздап койсо ары кыйналбай чыгат. Ушу арычылыктын секрети ушул эле.